Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан бир жуманы артта калтырып, мына ушундай эс алуу күндө кайрадан сиздер менен көгүлтүр экран аркылуу амандашып отурганыбызга кубанычтабыз. Ринг шоу программасы баарыңыздар экранга жакыныраак олтуруп биз менен бирге болуңуздар. Кызыктуу, өзгөчө бир эфирди сиздер үчүн тартуулаганга бел байлап турган чагыбыз. Сиздер менен Бектур Жумабаев болмокчумун. Андыктан биз баштадык. Өзүңүздөргө белгилүү, бул программанын алкагында ринг ортосунда мыкты инсандарды биз өзгөчө таймаштырабыз. Демек, бүгүнкү инсандарды мен акырындап тааныштырам. Кызыл Борчтан көңүлдүү жигиттер күлкү долбоорунун негиздөөчүсү Кадыр Жарматов. Демек, Кадыр мырзанын атаандашы. Аталган Ноней командасынын эң мыкты оюнчуларынын бири, өзгөчө бир образдар менен элибизге белгилүү болгон инсан Икрам Юлдашев. Паспорттагы толук аты жөнүңүз? Жарматов Кадырбек Бердибекович. Туулган жериңиз? Новкат району Көкжар айыл өкмөтү Борбаш айылы. Салмагыңыз? 74. Сиз кызыккан спорттун түрү? Волейбол. Акыркы бир ай ичинде ойлоп жүргөн, бирок бүтпөгөн жумушуңуз? Көңүлдүү жигиттер 2020 жаңы чыгарылыш баштайбыз. Эң көп колдонгон сөзүңүз? Албетте. Өзүңүздүн жакпаган 3 сапатыңызды айтыңыз. Акыркы убакта көп уктай баштадым. Дагы? Телефон чалууларга жооп бериш бир аз кыйын боло баштады. Анан болду ушул эле. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, кайсыл өлкөгө президент болот элеңиз? Кыргызстанга. 1-январь күнү эртең менен ойгонуп, Суу иштим. Instagram сиз үчүн Кадимки эле жашоо. 8-ди 9-га көбөйтсөк, 72. бала кезге кайтууга мүмкүнчүлүк болсо, анда Сонун болмокто. азаматсыз. Кыргызстан сиз үчүн Мекен. ийгилик каалайбыз. Рахмат. Паспорттагы толук аты жөнүңүз? Юлдашев Икрам Акрамович. Туулган жериңиз? Карасуский район Шарк айылы. Салмагыңыз? 80. Боюңуз? 170. Ал эми Instagram сиз үчүн эмне? Эчтеке. 6-ны 7-ге көбөйтсөк, 42. 40 жылдан кийин азыркы кылган жумуштарыңызга өкүнбөйсүзбү? Өкүнөм. Жаш мезгилиңизде канча жашта болгонсуз? 3. Азаматсыз. Кыргызстанда эң көп колдонулган сөз кайсы? Буйруса. Сизге жаккан ыр, 2 сабырдап бериңиз. Ömür ay. Кыргызстан сиз үчүн? Мекен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 1-раунд биздин атаандаштар даяр. Демек, биз 1-раунддун ичинде кыска-нуска логикалык суроолорду беребиз. Ойлонуп, так туура жооп бергенге аракет жасаңыздар, упайларды сөзсүз түрдө жазабыз. Демек, баштадык. Бала кезде баарыбыз көргөн Деңизчи Папай деген мультфильм бар болчу. Эсиңизде болсо, Деңизчи Папай аттуу мультфильм бар болчу. Кызыгы, ал АКШда аябай эле атактуулукка жеткен экен. Ошон үчүн алар ушул каарманга арнап бир нерсе, бир ишти жасашыптыр. Ошол кайсыл иш болушу мүмкүн? Деңизчи Папайдын ошо кинону тарткан, мультфильмди тарткан. Дагы ушунчалык атактуулукка жеткендигине байланыштуу мына ушул мультфильмдин каарманы Папайдын урматына бир ишти жасашыптыр. Эме кылганда баягы бир нерсе жесе энергетика болот эле, ошого жасаган эмеспи энергетика? Жок, ал эмес. Эстелик койгон. Анын эстелигин тургузган, азаматсыз. Экинчи суроо. Жашоодо тамак жасай албай турган аялдан өткөн жаманы жок дейт. А бирок андан дагы жаманы Баласын төрөп таштап кеткен. жок. Көп сүйлөгөнү, тили узундугу. Бул дагы вариант деп коелу. Жашоодо тамак жасай албай турган аялдан жаманы жок. Бул логикалык, Мен берилип алып. Баласын таштап кеткен деп. А бирок андан дагы жаман болсо эмне болушу мүмкүн? Сен тамак жасайсың да. Жакындаштыңыз бир аз. Көчөдөн сатып аласың. Көчөгө барып Жок, чогуу жейсиң. алыстап кеттиңиз. Жок, тамакты өзүң жасайсың да. Өзүңүз жасайсыз. Даяр тамакты дагы жебейт. Сүйлөнүп жейт. Жок, негизи бул суроонун жообун жашоодо тамак жасай албай турган аялдан жаманы жок, а бирок андан дагы жаманы тамак жасоону билбесе дагы тамак жасай берген аялдан өткөн жаман жок. Мына ушундай.
Табышмак. Кадыр мырза айтып өтөйүн, бул суроо табышмактын жообуна сиз жакыныраксыз, аракет кылыңыз. Табышмак. Азыр ортого таштап атасың да суроо туурабы? Ооба. Жооп берсе да. Ооба. 40 кат бирден көлдөн суу ичти. 40 кат бир көлдөн суу ичет. Бирок эч качан тоюшпайт. 40 ат. бир көлдөн суу ичет, бирок эч убакта тойбойт. Эмнеге бул жакыныраак? Сизге да жакын десе болот. 40 ат бир көлдөн суу ичет, бирок тоюшпайт. Ат тоюп иче өзү сууну же бул табышмага логика эмес. Табышмак. 40 ат. Кыскасы бир буюм экен. Жок, бул жандуу деп коелу, жакыныраак. Жакыныраак. Жандуу. Жандуу болсо сууга тоюш керек эле. Төө. Ойлонуп көрүңүздөр. 40 ат бир көлдөн суу ичет. 40 кат бир көлдөн суу ичет, бирок эч качан эч убакта тойбойт. Бул адамга тиешелүү нерсе. 1 2 Написпи. жок. 3 бул көз жана анын кирпиктери болчу. Эмнеге азыр сен башында кадырга тиешелүү дедиң, мага тиешелүү дедиң. Менде да көз бар го. Просто сенде очко бар экен да, ошого айтып атат. Жок, жак ачып кетиптир. Кийинки суроо. Байыркы саг урууларында курал катары дагы пайдаланышкан. Согуш таласында бир нече аскер менен бетме-бет келгенде бул нерсенин абдан пайдасы тийген, эмне болушу мүмкүн? Чоң жардам берген экен. Саг уруулары пайдаланышкан. Өтө эле чоң жардам берген экен. Аскерлерге жардам берген экен. Согуш таласында. Бирок азыркы күндө да биз колдонобуз. Ат минген ат. Ат мингенде колдонобуз да. Ат узун неме да. Найза. Жок, найза сыяктуу эмес. Бул азыркы учурда колдонобуз. Ошол нерседен саламатсыз камчы. Кийинки суроо. Таксыр 2-0. Жок. Баарыбыз туруп келип койдум, биз табып койтабыз. Баарыбыз туруп 5 бурчтан 32 топтолдук. 12 кара, 20 ак биригип алып шоктондук. Табышмак. Баарыбыз туруп 5 бурчтан 32 топтолдук. 12 кара, 20 ак биригип алып шоктондук. Пианино, клавишаларбы? Жок. Андай эмес. 12 кара, 20 ак. Кайсы жерде болушу мүмкүн? Аккордеон. Жок. Аккордеон эмес. Бул эч кандай музыкага тиешеси жок. Эме, курт жеген тиштер. Арасында карасы бар, агы бар, кыскасы. Тиш. Жок. Бул спорттун бир түрү деп коелу. Шашка шахмат эмес, а? Жок, шашка. Тең болот го анар. 12 кара, 20 ак. 12ге 8 кандай оюн бар? Бул Футбол спорттун бир түрү. 5 бурчтан деп атат. Футбол деп жакындадыңыз. Хоккей. Жок. Эми алыстап кеттиңиз. Керлинг. Баарыбыз туруп 5 бурчтан 32 топтолдук, 12 кара, 20 ак биригип алып шоктондук. Бул Баскетбол. футболдун тобу болчу. Эсиңизде болсо, эң өзү- биринчи топтун формасы ак, кара Да. септелген э. Ошол каралар 12 болот экен, 21 ак болот экен. Кийинки суроо. Бул нерсени сууланган самынга окшоштурушат. Аны колдо кармап турууга эч качан мүмкүнчүлүк жок. Балким самынды колдо кармап турса болоттур, бирок бул нерсени кармап турууга мүмкүн эмес. Балык. Самын суу. Жок. Балык эмес. Самынга окшоштурушат экен. Көк. Кармап турганга болот, бирок самынды. Бирок азыр бул суроонун жообунда бул нерсени кармап турууга мүмкүн эмес. Келдиле душ эмеспи? Замандалан алайык. Бул нерсе Балыктан башка нерсе, самын, балык дагы сыйганчык не бар? колго кармалбайт экен. Эч качан кармап турууга мүмкүн эмес экен. Шам эмес, а? Аба, суу. Аба, суу дагы. Не бар го, баягы топтолбойт го. Кар. Муз. О, шыктан түшкөн. Жок. Бул Неме? убакыт болчу. Убакыт кармап турууга мүмкүн эмес. Самынга эмне тиешеси бар? Болгону мен суроону алып качып атам да бияктанчы. Демек, кийинки суроо. Бул ишти жылкы тик турган абалда эле аткарышат жылкылар. Ал эми балыктар көзүн жумбай туруп аткарат экен. Суу ичет. Кумурскалар бул нерсени эч качан өмүрүндө аткарбайт экен. Кумурскалар Бул ишти уктабайт. жылкылар тик турган абалда Уйку. аткарат. Уйку. Кумурскалар уктабайт экен, а? Ооба, кумурскалар эч качан уктабайт экен. Тынбайт экен да күнү түнү. Молодец. Хораций Сафриндин бир сөзү бар.
аял менен таанышуу үчүн бир нече мүнөттөр жетиштүү. Аны жакшы билүү үчүн көптөгөн жылдар керек. Бирок аялды чынында толук билиш үчүн эмне кылыш керек? Буга чейин көп айтып келет. Аял затын толук эч ким түшүнгөн. Наркы дүйнөгө кетиш керек. Дос болуу керек. Дагы Толук билүү үчүн күндө шап бериш керек. Хораций Сафрин деген ойчулдун бир сөзү бар экен. Мына ушундай сөз. Сафрин. Аялды толук билүү үчүн Танышуу үчүн бир нече мүнөт жетиштүү. Билиш үчүн, жакшы билиш үчүн. Үйлөнүш керек да. Эгерде мүмкүн болсо ажырашып көрүш керек. Толук билиш үчүн. Ошондо дагы бир Чында мурдагы суроолоруң жакшы болчу. Азыр бул нерсени 1 мүнөттүн ичинде 5000 жолу айландырууга болот. 1 мүнөт ичинде 5000 жолу айландыра алат экенбиз. Бул нерсе буюм. Аны айландырганда негизинен сизге зарыл. Сиз үчүн зарыл, сиз үчүн, мен үчүн абдан эле зарыл. Жана аны айлануусунда сиз өзүңүздүн жумушуңузду бүтүрөсүз. Кан айлануусу. Буюм бул саат дагы. Сиз кайсыл жумушту ошол жумушту аткарып атканда сөзсүз түрдө бул нерсени айландырат экенсиз. Ой ой жүгүртүү. Ой жүгүртүү дагы. кругозор, көз, Буюм. 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 Кадырга сиз көп колдоносуз. Телефон айландырган. Жок. Дагы ойлонуп көрөбүз. Бул менин колумда турган ручка болчу. Жумушту кылып атканда сөзсүз түрдө айландырабыз. Же болсо тиштейбиз. Тиштешеси жок экен. Жок, негизи тойго барганда жазабыз, бул керек болот. Кийинки суроо. Азырына көп жазып калган. Кайсыл канаттуу жума күнү учпайт? Пайшемба күнү өлгөн. Пайшемба күнү өлүп калган. Азаматсыз, урматтуу достор, бизден мына ушундай 10 суроого атаандаштар жооп беришти. Экинчи раунд. Экинчи раундда биз атаандаштарга бир аз башка багытка буруп көрөлү. Суроолорго жооп берип көрдүк. Эми Экран мырза, сизден баштайлы. Актерлук чеберчилигиңизди багыттап бир байкап көрөлү дейм. Элестетиңиз, сантехниксиз. Андан эле сиз өз жумушуңуз менен алек болуп, бирөөнүн үйүндө суу жарылыптыр, ошону оңдоп жатсаңыз, үйдүн ээси келип калды. Кадырага үйдүн ээсинин образын ойноп берет. Эми сиз мына ушул кырдаалдан чыгып кетишиңиз керек болот. Даярсызбы? Баштадык. Сиз жумуш кылып атасыз, оңдоп атасыз. Шарах. Эркектин бут кийими турабы? Ким келген? Да. Кимсин? Это я, Саня, сантехник. Ким чакырды? Жеңеше. Ажырашканыма 10 жыл болду. Кайсы жеңешең чакырды? Кече бирөөнү алып келген окшойш, ошо чакырдык. Азаматсыз. Кийинки образ. Абдан эле Кудай сактасын, бирок абдан мас абалда үйгө баратасыз. Көчө менен баратсаңыз, анан кошунаңыз чыгып калды. Кошунаңызга чайканада достор менен болгон окуяны айтып беришиңиз керек. Баштадык анда. Кошуна суроо беребиз. Кошуна келди. Сиз айта бериңиз. Түсүң жаным, кайдан? Кече 8 майрамда отурганбыз достор менен. Айымдардын майрамы болсо, силер майрамда отасыздар. Бизге айырмасы жок. Майрам болсо болду. Майрам эмес, берки болсо болду. Азаматсыз. Кадыр мырза, Ойноп кой берди. базарга кирип кеттиңиз. Автоунаасынан коюп, анан кийин чыксаңыз, жол тосулуп калыптыр. Тосуп коюп коюштур машинаны. Анан сиз тиги ээсин издедиңиз, ары чуркадыңыз, бери чуркадыңыз, таппадыңыз, анан ээси келди дагы сизди танып калды. Сен тиги нонемдеги Кадырсың го деди. Анан ошол кырдаалдан чыгып кетишиңиз керек болот. Сиз абдан шашылыш элеңиз. Жиним келе Сиз атат. кетирбеңиз. Кадыр, сен багы нонемдеги кеп селфи кылып коелу. Токто селфи. Токто бир селфи кылып коелу кем. О мына. Кандай жакшы, мурат көрүнбөйт го. Эже, эми аял киши экенсиз да. Машинада канча филиал бар, ошого баралы дедим. Ландырес. Айым экенсиз. Эркек Тойго болгон канчадан чыгып атасыңар тойго? Эми ар кандай. Бир жээнимдин той бар, барып бербейсиңерби? Кыскасы телефон номерди жазың, мен кеттим, шашып атам эже. Заклад паңда берип коеюн дедим эле, токтоп турбайсың. Заклад болсо алам, токтойм анда. Рахмат. Айыл жергесине кайтып көрөлүм. Тракторист болуп иштейсиз. Айылда. Өзүнүн кесиби экен. Тракторист болуп иштейсиз. Анан бир киши айылдашыңыз үйүңүзгө келди. Жериңизди
жеримди айдап бер деп айтты, бирок сиздин тракторуңуз бузук эле. Бузук. Айтсаңыз дагы түшүнбөдү, аны айтсаңыз түшүнбөдү, буну айтсаңыз түшүнбөдү. Эми ошол кырдаалдан чыгып кетиңиз. Сиз чакырыңыз. Бу тракторга эмне болду? Колдурбой. Бузулат. Воу! Өткөндө унаа 10 сотукты айдап берем дегенсиң. 10 сотук кичине болуп калат, 50 сотукты айдап берем дегенсиң. О, буудай эгип коелу мына жаз болуп кетти. Трактор бузук. Койчем бузук дей бересиңби? Күздө айдаган жоксуң, ушу калып кетет эй. Базар ар ким үйүнө продукты бастат экен, бизде буудай эгип коелу. Мына жамгыр токтосун, барып айдап берем. Жамбыр жокко кадыр бүтүрөм болсо, сизде отурабыз го. Сиз очкини карап алсаңыз. Азаматсыз. Кийинки вопрос. Кече гана айымдардын майрамы болуп өттү. Майрамга карата жеңебизге базардан телевизор сатып алдыңыз. Абдан сонун телевизор сатып алдыңыз, үйгө белек болсун деп алып барып бердиңиз. Бирок алып барсаңыз бузук экен. Бузук. Иштеген жок. Иштеген жок. Анан кийин кайра базарга алып келдиңиз. Базарга алып келсеңиз, абдан бир сулуу, чырайлуу кыз соодагер отурат. Бирок ошол анын дагы маанайын түшүрбөш керек, анын дагы майрамы. Ошол кырдаалдан чыгып кетишиңиз керек болот. Телевизорду алмаштырганга аракет жасаңыз, экраныбызда ошол кыздын образында. Бу андайда кызга ham телевизор алып берет, үйгө барып телевизор алат бу. Чоңуз. Мо телевизор сатуучу сиз да. Кече сизден алып кеттик, эсте. О, таныйм, аны көрдүм. Тандыңыз, Муну алып барып сайсак иштебеди чоңуз. Анын 3 жыл гарантиясы бар байки. Ооба, ошол менен жазып бергенсиз. Ушул гарантия. Сайт текшерип көрүңүз. Балдарыңыз ойноп нетип койгондур. Жок. Биз ойун ойнобойбуз. Бизде могу жазууду көрсөтасыз, возврат алынбайт. Мына гарантияда эгер брак чыгып калса алмаштырып берем дедиңиздер го. Жок, эми силер түшүрбөгөн болсоңуздар, эгер ошо Эми сулууңуз мени карап. өзүнөн бора турган болсо. Мына дүйнөдө эң татынакай сулуу кыз экенсиз. Сиз мени алдабаң, баары Сизди алдабай айтам чоңуз. Алдаганда башкача болот чоңуз. Рахмат. Сонун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин атаандаштар бир сонун деңгээлде күлкүлүү бир образдарды аткарып беришти. Кийинки раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 3-чү раунд. Биз атаандаштарыбызга дагы да болсо тапшырмаларды берүүгө бел байлап турган чагыбыз. Эми Кадыр мырза, сизден баштайлы. Оңойраак суроо берчи. Жок, суроо эмес, тапшырма. Жок, Тапшырма. Башыңыздан өткөн бир окуяны айтышыңыз керек болот. Мен ошол окуяны айтып атканыңызда кайсы бир сөздөрдү кошом. Ошол сөздү окуяңызга кошуп айтып кетишиңиз керек. Болду. Демек, камерага карап баштадык. Окуяңыз кайсы жерде? Ушуну айтып коюңуз, окуядан чыкмай жок. Окуям мектеп кезде, бала кезде айылда. Айылда болгон окуя. Ооба, сабактан кийин кечирээк ушу мектепке айланып барган учурубуз. Турник ойноп барып калат го. Ошондой. Кыскасы 28 декабрь окуучуларга бизге каникул болгон. Мугалимдер мектепте жаңы жылдык кече тосуп атат. Биз Телефон. 4 досубуз менен телефон чалышып мектеп жакка өттүк. Гүл. Кечинде барсак мектептин айнегинде жык гүлдөр турат. Суу куюп кеткенбиз да. Биздин класстын гүлү ачылып сонун болуп калыптыр. Анан аны биринчи этажда Жылкы. Атчок директордун сарайында жылкылар байланып туруптур. Анан ага карабадык, карасак буфет жакта очокто бирдемке түтөп турат да. Курсак, пайпакка түшүп калган. Өтө ачкан кез. Анан жол. Сен бар десек, баягы кыш күнү да, мындай кардан кичине жол турат да, барып келгенге. Машина. Ошодон карасак, чоң жолдо машиналар гау ары бери жарыктап өтүп атат. Тикенек. Анан жолдун четинде баягы тикенек зым менен тосулган да, биз мектептин эмес. Анан ойгой эски халаттар ташталып калган. Шпрага. Анан чуркап барып баягы тамакты жейин десек, жанында чоң шпыргы менен эже кубалады бизди. Ак кеме. Анан карда ак кеме деп чуркап кеттибиз биз. Баш кийим. Кетоса бир досум баш кийими карга түшүп калса. Анан эмне кылабыз? Баш кийимден таанып калыш мүмкүн. Эртең сен Маймыл деп эртеси күнү мектепке барсак, маймыл, сен менен кечеги деп баягы досумду байкап калса. Магнитофон. Ошентип анан мындай колонка бар эле мектепте. Магнитофонду койдук, сабактан кийин бийледик. Келди. Бир убакта директор келди. Силер кече тамак урусуңарбы деп урушту бизди. Шакек. Анан кийин урду эле агайдын колунда чындап шакеги бар. Яма катык дегенде башкача так кыдырып. Печка. Ошондо печкага жабышып калдым мени. Бурагандачы. Азаматсыз. Сон. Азаматсыз дегенден кош.
Андан кийин Агайга айттым, азаматсыз. агай сиз азаматсыз деп билбейм. Демек, Икрам мырзанын окуясын окуп көрөлү. Кайсы жерде окуйт? Жолду. Жолдо. Жөн эле жолдо болгон окуя. Башталды кандай? 1976 как раз сүмөлөк мезгили. Жомок. Жомоктогудай жашоо. Таладан дарага аралап Аш. сүмөлөккө отунга урдуп атабыз. Прям походу сүмөлөк менен ашта жасап атат үйдөгүлөрчү. Баягы бир кыздын үйүндө болот эле го сүмөлөктөр. 7 бала келгенбиз, калгандар кошулбай койгон. Баскыч. Анан балыкы калган балдарга баскыч чыксаган басып кошулбай койду да. Дүйнөдө Дүйнөдө 7 бала калганбыз, анан 7 бала бартабыз. Калгандар бүт баары. мен айтканмын. Мен айтканмын калгандарына кошулган элесем кошулбай койгон деп ушул эле пикат этип туруп алайын. Инстаграм. Ал менде Instagram, Telegram, 50 грамм эчтеке жок эле. 50 грамм бар эле. Бар эле. Анан отунда аралап Сыйкырчы. алып келип анан кийин сыйкырчы дейт эле мен адамда чачым түшүп калганын билбейм. Отунда алып келип майдалап секин сүмөлөккө от жагып атсак баягы даярлаштырган чоң эне бар эле го, ошону сөйкөбүз түшүп кетсе сүмөлөккө. Сүрөт. Анан сүрөтүн тартып алдык. Кийин табабыз депчи. Макал. Жама кыйнап таштаган макал. Макал ачып ойнодук анан кийин ким утса бир челекте сүмөлөк бермей болду. Маршрутка. Маршрутка менен үйгө ташыдык сүмөлөктөрдү пиште эртеси күнү баарыбыз. Компьютер. Сүмөлөктөн кийин компьютер Counter Strike ойногону бардык. Ошол учурда дең. Ошол учурда Шумдук. шумдук. Кыздар раша шумдук кылышты. Бала аз эле да, жет эле да ошол учурда. Азаматсыз сон. Эми кийинки тапшырма. Кайсы бир адамдык сапатты жарнама кылышыбыз керек болот. Ал сапат жаман сапат болот. Демек, кимден баштадык? Экрандан баштайт. Жарнама, реклама кылыш керек. Жарнама кылышыбыз керек. Камерага карап туруп, мына ушул сапат, ушундай болсоңуздар абдан сонун болот деген сыяктуу бир жарнама кылышыңыз керек. Ал сапат абдан эле жаман сапат. Бирөөнүн артынан сүйлөгөн. Мына ушундай сапаттар жаман сапат. Ошол сапатты Макташ керек. макташ керек. Бирөөнүн артынан сүйлөсөңүздөр мындай болот, достор. Саламатсыздар, урматтуу достор, кимде ким BMW X5 автоунаасын утам деп ниет кылган болсо, бирөөнүн айттан сүйлөшүштү улантыңыздар. Анткени сиз бир күндө 10 адамдын артынан сүйлөсөңүз $100, 200 адамдын артынан сүйлөсөңүз $500, ал эми 6 миллион адамдын артынан сүйлөсөңүз Batman автоунаасы сизди күтүүдө. Сабырсыз адамдын сапаты. Сабырсыз, а? Сабырсыз болсоңуздар мындай болот деген сыяктуу жарнама кылып бериши керек. Урматтуу достор, бул жашоодо сабырсыздык эң керек. Бул сабырсыздык ар бир адамда сөзсүз түрдө болуш керек. Үй бүлөдө болуш керек. Бул сабырсыздык бала чакага да өтүш керек. Сабырсыздык болсоңуздар, Кудай буйруса эртерээк ал дүйнөгө кетесиздер. Болот дейм. Азаматсыздар, сонун. Эми бир спорттук жөндөмдөрүңүздөрдү көрөлү. 1 мүнөт убакыт беребиз. Мына ушул убакыт аралыгында отжимание жасашыбыз керек. Ким мыкты жасайт? Бала спортто. Мен азыр 2 айды баштадым го. Мен 2 раунд мен баштагам. Эми 2 раунд сиз баштап бересиң. Кимден баштайбыз? Демек 1 мүнөт убакыт Ушул жерде ушул жерде турсаңыз болот. кулай келгенче да тура Ооба. го. Кечиңиз заставить этпейт. Ооба. Кетти. Сонун деңгээлде. Азырынча Эми 60-ка жетип уятып калайын дедим командалашымда. сонун. Кийинки тапшырма. Бири-бириңиздерге суроо беришиңиздер керек болот. Эгерде атаандашыңыз сурооңуздун жообун таппаса, ушул жерден каалаган шартыңызды аткардырсаңыз болот. Суроону кимден баштайбыз? Бересинчи. Суроо беребиз. Так, кандай суроо болсо деле боло берет. Булар логикалык суроо, табышмак География, боло химия. берет. Ооба. Дүйнөдө эң кичинекей бир өлкө бар да.
Ватикан. Жок, Ватикан экен, сурону толугу Ватикан деген өлкө бар. Ошо Ватикандын аянты канча? 44 гектар. Билип койду экен. Суроонун жообун таптыңыз, туура, э? Демек, Кадыр Икрам ага, сиздин сурооңуз. Африкада Эх, деп койсун. Чат деген мамлекет бар, көл дагы мамлекет дагы. Чат көл, Ошонун акча биримдиги эмне деп аталат? Чат деген өлкөнүн акча биримдиги билбейм. Өзүң айтчы. Билбейт, мен дагы билбейм. Биле турган сурооңду бер десем эле болот. өзүңүз билишиңиз керек. Өзү билиши керек. Билбей турган суроо. Анда түрү. Улантабыз. Эң кичинекей өлкө десем Ватикан эле туруптур дейсиң го. Ошонун аянты канча десем 44 деп койду. Дал улап кете албай калдым да. Эмне биринчи мо Индия жакты монтип ошо ачкан адам ким? Америкалык. Индия континентин, Индия материгин эң биринчи жолу ачкан Эме? адам Колумб. Жок. Кристофор Колумб айтты. Колумбияны ачкан. Американы ачам деп Индияны ачып алган да. Жок, ошондой өзү. Эмеси? Жок, ал негизи менин билишим боюнча Индия деп ойлогон, бирок ал Америка материги болгон, э? Ал жерден инглиздер тосуп чыккан үчүн Индия ойлогон, бирок ал Америка материги болчу. Бирок Индия материгин ким ачкан? Давай Африка менен барып калат. Эмеге? Шри-Ланка жакка барып калат. Билбейт экен. Васко да Гама. Васко да Гама. Демек, тапшырмаңыз. Ташыдан эмне кылабыз эми? Параличный кийинип келип алыптыр да. Так, колду моюңга коюп бир 15 жол присяга кылып койгойм. Мындайбы? Бир, а? Бол, Şimdi ойлабыз. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Азаматсыз. Эң сонун бир Кадыр агабызга Анжумана присяга бүгүн бала спортко айтты. жакшы бир разминка болду деп коелу. Эми кийинки шартыбызга өтөбүз. Үчүнчү раундтун кийинки тапшырмасы, урматтуу атаандаштар, бул жерде актай барактар. Бул актай баракка азыр сүрөт тартышыбыз керек болот. Сүрөт эмне жөнүндө болот? Сүрөт көзүңүздү жумабыз. Сиз Икрам мырзанын сүрөтүн тартасыз. Эми сиз Кадыр агабыздын сүрөтүн. Меники оңой эле, чач жок, кулач кирип коет, сакал коет. Мен кантип эми? Көздү жумуп. Көздү жумуп тартабыз. Көздү жумуп туруп, демек даярсыздар, Жок, а? Шарт бузмай жок. 1, 2, 3 баштадык. Сонун. Икрам агабыздын сүрөтү жакшы чыгып атат. Кадыр ага. Негизи жакшы. Негизинен алганда жакшы. Бетин эле тартайын, жоош тарта берейинби? Бола берет, каалаганыңыздай. Эми болгон белгисиз азырынча. Көрөрмандарыбызга дагы көрсөтөбүз. Кадыр ага улантабыз. Таппай калдым аны. Каерден баштап аттым эле. Икрам мырза азырынча костюм-шумга келди. Галстуктарды тартып баштады. Мен чачын тартып. Чач жок эле тартпай эле коюм. 4 чач тургузуп койдум. Так. Болду окшойт мен. Мына жерде кулагы. Демек жыйынтыктайбыз, э? Жыйынтыктайбыз. Ача берейби? Ача бересиз. Сүрөттөрдү көрүңүздөр. Эми телекөрүүчүлөрүбүзгө көрсөтүп коелу. Икрам ага мына ушундай сизди сүрөттөдү. Эми Кадыр мырза ушундай. Кимдин сүрөтү мыкты чыкты? Меники жакындан чыкты. Экранга жакшыраак, менде Кыска тынуу, андан соң бүгүнкү көрсөтүүбүздүн жалпы жыйынтыктарын чыгарабыз. Биз менен чогуу болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Ring Show долбоорунун жаңы чыгарылышында биздин атаандаштар өзгөчө бир сонун деңгээлде эфир куруп беришти. Атаандаштар Кызыл бурчтан Кадыр Жарматов жана Көк бурчтан Икрам Юлдаш болушту. Сонун деңгээлде бир өзгөчө эфирди сиздер үчүн тартуулап, жакшы бир маанайда көрсөттү деп ишенебиз. Ал эми бүгүнкү эфирибиздин жалпы жыйынтыгы менен
7-6 упай менен Икрам Юлдашев жеңүүчү аталды. Кыргызстан желеги жок чукка койгонго. Бул медал сиз үчүн эстелик болуп калсын. Медалды жуюбуз эми азыр. Чыгып кетет. Жана биздин өнөктөшүбүз болгон Акбура кинотеатрына 2 кишилик чакыруу баракчасы. Рахмат. Барып сонун деңгээлде бир Кыргызстандын өзгөчө бир кинотаспалар көрсөңүздөр болот. Жана чыныгы чоңалай картошкасы Washington чипсылары. Алыңыздар. Сизге дагы ушундай Видеочу өзгөчө Вектор өзү. Замастар. Эми аягында кыска нуска эркин микрофон, андан кийин жыйынтыктайбыз. Азыр Кыргызстан үчүн коомдо ушундай бир коркунуч болуп атат, ушундай вирус, оору, бале деп. Дуа кылалы, ошол оору эч убакта бизге келбесин, Келсин. эч ким оорубасын. Аллах таалам ушундай сырттан келген кырсык апаттардан өзү сактасын. Кыргызстан ичи тынч болуп азыр ар бир үйгө бактылуулук орноп, иштегендердин жумушуна ийгилик, окугандардын окуусуна ийгилик, эс алгандардын эс алуусуна ийгилик. Эң сол. Икрам ага. Бүткүл дүйнөдөгү мусулман элине ден соолук, биримдик, тынчтык каалайбыз. Кыргызстаныбыз өнүгө берсин, ар бир адамдын жүзүнөн жылмаюу кетпесин. Биз дагы Кудай буйруса сиздердин жакшы күнүнөрдө кызмат кылууга даярбыз. Азаматсыз. Анан эскерте кетчү нерсе, Икрам ага, сиз бүгүн жеңүүчү аталдыңыз. Кайрадан биз сизди чакырабыз, байланышабыз. Болду. Бул медал Достойнураак соперник тапкыла. кийинки чыгарылышка жолдомо дегенди түшүндүрөт. Сөз түзүм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай сонун маанай менен жыйынтыктайбыз. Жеңилгендерди дагы чакырасаңыз. Жеңилгендерди байланышабыз. Байланышабыз деп коелу. Рахмат. Биздин өнөктөштөрүбүз болгон Акбура кинотеатры жана Датка принт полиграфиялык борбору Washington чипсылары чоң рахмат баарыңыздарга. Эс алуу күнүңүздөр көңүл буңасын.